13 жашар баланын өлүмүнө өз агасы шектелүүдө. Маалыматтарга караганда бир туугандар айтыша кеткен. Агасы инисине бычак уруп, өспүрүм эсине келбей көз жумган. Кыргызстанда коронавирус катталганына толук 1 жыл толду. Коронавирус илдетинин алгачкы учуру 2020 жылдын 18 мартында катталган. Өлкөдө 1 жыл ичинде бул жаман илдет 1485 адамдын өмүрүн жалмап кетти. Ошто кала башчысынан башка бардык вице-мэрлер шайлоонун шаарданасына кетишти. Айрым аткаминерлер максатын ачыктаса, учурда кызматта туруп тизмеден чыкпагандар да бар. Кимдер көз боюмочулук кылабыз деп жатышат. Алдыда айтып беребиз. Ооруканага карабастан үйгө адам жиберилип, абдан бир кысым эле болду деп ойлойм. Себеби больничный мезгилде чакыртканга да болбойт, иштен алууга да болбойт да. Бул мажбурлоо да. Иштен алышты. Нур телеканалында жергиликтүү кеңештерге талапкерлигин коюп жаткан партиялардын теледебаты старт алды. Алгачкы көрсөтүүдө улуу журт жана бүтүн Кыргызстан саясий партиялары кезгелишкен. Сиз жашаган аймагыңызда кимди же кандай адамды шайлап жатканыңызды билгиңиз келсе керек. Нур телеканалы ал үчүн сонун мүмкүнчүлүк жаратты. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 2021 жылынын алкагында 17 марттан тарта теледебаттар старт алды. Бетиңер жок экен силердинчи. Чынында бетиңер жок экен. Уятыңар барбы? Эчтеке кыла албай эле кайра бара бересиңер. Иллюстрация болсун деген талаптар коюлду. Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын таныштырабыз. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Мурас Ордо конушунда киши колду болуп каза болгон баланын өлүмүнө бир тууган агасы шектелүүдө. Эске салсак, кечээ Мурас Ордо конушунда 13 жашар баланын киши колду болуп каза болгону айтылган эле. Туугандарынын айтымына караганда, бала талма оорусунан жабыркап келгендиктен анын жанында дайыма карап турган киши болушу керек эле. Каргашалуу күнү ата-энеси ишке кетип, үйдө 17 жашар агасы калган деп айтылат милициянын маалыматында. Окуянын күбөлөрүн сурай келгенде, бул жол менен саат 11:00 баланын өлүгүн иштен келген энеси таап, милицияга кабарлаганы анык болду. Ал эми өспүрүмдү кароо үчүн калтырып кеткен агасы үйдө жок болуп чыккан. Милиция кызматтык ит менен издеп, камыштын арасынан өлгөн баланын агасын шектелип жаткан уланды тапкан. Кармалган улан ашкана бычагын кайда калтырганын жана кантип жуугандыгын айтып берди. Алдын ала маалыматтарга караганда, бир туугандар айтыша кетип, ал чырга айланган. Агасы инисине бычак уруп, өспүрүм эсине келбей көз жумулган деп айтылат маалыматта. Милиция уланды убактылуу кармоо жайына киргизип, тергөө башталганын кошумчалады. Кыргызстанда коронавирус илдетинин алгачкы учуру 2020 жылдын 18 мартында катталган. Алар Сауд Арабиясына кечээ ажылыкка барып келген сузактын 3 жараны экени маалым болду. Бул адамдар менен байланышта болгон 300 адам дароо обсервацияга алынган. Сузак району толук чектөөгө алынып, жарандар менен унаалардын кирип чыгышына тыюу салынган. Көп өтпөй өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, илдетке байланыштуу бардык маданий иш-чаралар токтотулган. 2020 жылдын 25 мартынан тартып Бишкек коронавируска байланыштуу өзгөчө абал киргизилген. Буга байланыштуу коомдук транспорттар, такси кызматтары токтотулуп, Бишкекке кире бериш жолдорго 36 блокпост орнотулган. Июнь айынын этегинде Кыргызстанда COVID-19 илдети күчөп, ооруканалар бейтаптарга толгон. Июлдун ортосунда вирустан бир күндө каза болгондор рекордтук чекке жетип, 100 адамдан ашкан. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул илдетти жугузуп алгандардын жалпы саны 87 миңден ашты. Айыгып чыккандардын саны 83 980. Оорудан каза болгондордун саны 1485 адам. Ал эми Кыргызстанда коронавирус катталган бир жылдан бери бул оору 3400 адамдан ашуун медициналык кызматкерге жугуп, 104-ө каза болду. Эл аралык Манас аэропортунун мурунку башчысы Эмир Чукуевдин тарапташтары нааразычылык акциясына чыгышты. Эске салсак, аталган жетекчиге өлкө казынасына ири өлчөмдө зыян келтирген деген айып коюлган. 8 февралда Ленин райондук сотунда баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка алынган. Манас аэропортунун мурунку башчысы Эмир Чукуев Түркиялык Гата Хава Yolları ve ташымачылык компаниясына эл аралык жүк ташуу боюнча жеңилдиктерди мыйзамсыз берген деп шектелүүдө. Жалпы мекеме кызматкерлеринин 2016-2020 жылдардагы мамлекетке келтирилген зыянынын көлөмү $12 миллион, башкача айтканда $893 миллион сомду түзгөн.
Чукуев ошол коррупциялык схемага тийиштиги бар деген шек менен кармалган. Ал эми атасы мындай байлыгы болсо балам хан сарайда жашабайт беле деген пикирин айтып нааразы. Эмне үчүн ушу татынакай иштеп, татынакай жүргөн баламды камап коюшкандарын билбейм. Ойлойм, что бирөөнүн заказы менен болуп атат. Эгер мен уулум ошончону жеп, ошончо миллиондогон акчаларды жеп, эметсе ал уулумдун деле ушундай салган үйлөрү, мега салып берген үйлөрү, ушундай бир базарлары, магазиндери болуш керек деп ойлойм да. Мен ал баламдын 3,5 жыл иштегенинен бери бир мындай кыйшык-пыйшыгын баламдын көргөн жокмун. Нааразычылык акциясына чыккандар көбүнчө Чукуевдин жакындары, жердештери жана ошол кездеги кесиптештери. Алар мурдагы жетекчиге коюлган айыптарды саясий буйрук деп эсептеп, маалыматтарды четке кагууда. Бул камалган жигиттин кылган эмгегин көп чет өлкөлөргө учуп атам, көрүп атам. Аэропорттун оңолгонунан көрүп келатабыз. Мурунку аэропорттун деңгээли салыштырма бир топ көтөрүлдү. Буга козголгон иш жанагы должностное лицо дегендин дагы анан бир белгисиз бир аудитордун түрбөдөн чыктуу, каяктан чыктуу аудитордун көрсөтмөсүнүн негизинде жасалып аткан иштер. Себеби деген буну жыл сайын счетный палата текшерет, акционерлер текшерет. Эмирди биз тырмактан жакшы тааныйбыз. Эмир деген бизде ак жүрөк, ушундай таза иштеген, чын жүрөк, чынчыл, айылга көп жардамы тийген жигит. Счетный палата жылга текшерип аткан ошо акционердик коомду. Эмне үчүн ошо Марипов дагы жооп бериши керек. Ошо текшерип аткан аудиторлор да жооп бериши керек. Анан эми өзү иштеп кеткенден кийин 3 жылдан кийин эми сот жогуна тартылып атат. Мен ойлойм, бул туура эмес. Ал эми саясаттануучу Урмат Акунов шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деп күнөөлүү катары эсептерин билдирди. Аэропорт Манас буга чейин чууганда болуп келген. Буга чейин бир канча жолу маалыматтар эл тарабынан чыгып турган. Ошондой эле бүгүнкү күндө дагы аэропорт Манас өнүкпөй атат, өспөй атат. Мына билеттер кымбат, ичиндеги тарифтер кымбат деген жүйөлүү негиздер менен буга чейин да 2-3 жолу директорлор алмашты. Бүгүн да өңтүрөсү баргандар кандай программасы бар экенин билбейбиз, бирок бүгүнкү күндө Чукуевдин козголгон иши абдан туура деп эсептейбиз. Иш до конца тергелип, сот айыбын коюп угузуш керек. Ошентип бирөө күнөөлүү десе, бирөөлөр саясий буйрук дейт. Канткенде да акыркы чечим соттон көз каранды. Учурда шектүү жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 тергөө мекемесинде. Ал аталган кызматта 3,5 жыл иштеп, 2018-жылы башкармачылыктын башчысы кызматынан кеткен. Өзү иштеген жылдары жылдын мыкты менеджери деп табылган. Ильяс Анарбай уулу, Аскар Маратов, Нурньюс, Бишкек. Бишкек шаардык соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязовдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча дуарызды 18 мартта карады. Жабык жараянда Ниязовдун камактагы мөөнөтүн 13 апрелге чейин узартуу боюнча райондук соттун чечими күчүндө калды. Бишкектин 1-май райондук соту мурдараак былтыр 9 октябрдагы жапырт башаламандыкты уюштурууга шектүү катары кармалган Ниязовдун абактагы мөөнөтүн 13 апрелге чейин узарткан. Адвокат Замир Жошев анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу апелляциялык арыз менен шаардык сотко даттанган. 2020 жылдын 4 октябрында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Анын жыйынтыгына нааразы болгондордун митинги 6 октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана парламенттин кеңсеси жайгашкан имараттарды ээлеп алуу менен аяктаган. Башаламандык учурунда түрмөдө олтурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жана аны менен кошо камалгандардын тарапташтары аларды бошоткон. Анын ичинде 2019 жылдын август айындагы Койташ окуясы боюнча Атамбаев менен кошо айыпталып номер 1 тергөө абагында кармалып турган Фарид Ниязов да бошотулган. Камактан чыккан саясатчылар 9 октябрда Бишкекте өткөн митингге катышкан. Бир нече киши жабыркаган жаңжал менен аяктаган окуя боюнча милиция кылмыш ишин козгогон. Ошентип чуулганду кен айланасына чекит коюлгандай болду. Тактап кетсек, Таластагы жер үй алтын кени ишке кирди. Бирок буга чейин жергиликтүү эл каршы пикирин билдирип, ачпоо чечимин кабыл алышкан. Адистер болсо, жер үй кенин иштетүүдө мамлекеттин бир да үлүшү жок экенин айтып жатышат. Бир жагынан экологиялык жактан нормаларды аткарбай иш алып барганын аныкташкан. Мындай жагдайда жер үй кенинин тагдыры кандай болот деген суроо жаралбай койбойт. Бул боюнча кененирээк кийинки сюжеттен көрүңүз.
Глубокую признательность президентам наших стран за то, что проект... Кече президент Садыр Жапаров Таласка иш сапары менен барды. Анда жер үй алтын кенин ишке берип, ачылышын жасады. Бул иш-чарага Орусиянын президенти Владимир Путин телекөпүрө форматында онлайн катышты. Жер үй кеніндегі Талас алтын комбинатын ишке киргизүү азимине салтанаттуу түрдө кош келиңиздер. Өз сөзүндө өлкө башчы жер үй кенин иши токтобой тургандыгын айтып, аркага жол жок экенин белгиледи. Анткени ири инвестициялык долбоор келип, мамлекетке чоң пайда алып келип жатканын билдирди. Бул долбоорду ишке ашыруу республикабыздын, анын ичинде Талас облусунун экономикасынын өсүшүнө оң таасир берет деп ишенебиз. Жер үй алтын кенинде алтын казылып башталгандан кийин жылына Талас облусунун ар айыл өкмөттөрүнө өнүктүрүүгө миллиондогон сомдор которулуп берилип турат. Ал эми миллиарддаган сом мамлекеттик бюджеттин казынасына түшөт. Ооба, алтын каздырбайбыз деп нааразычылык кылгандар да бар. Бирок эбактан бери ушунча каражат сарптап, бардык иштер бүтүп, иш башталып калгандан кийин токтото албайбыз. Токтотуп коюунун арты эл аралык сот демде менен бүтөт, аны касиеттүү эл сиздер жакшы билесиздер. Ошондуктан ынтымак менен, сүйлөшүүлөр жолу менен бардык маселелерди чечип алабыз. Каршы болгондор сабыр этип туруңуздар. Жыйынга катышкан Орусия президенти Владимир Путин болсо, инвестициялык климат түзүп берип жатканы үчүн кыргыз бийлигине ыраазычылыгын билдирди. Ошону менен катар келишимде көрсөтүлгөн бардык нормалар аткарыла тургандыгын айтты. Успешно осуществлен один из самых масштабных совместных проектов. Бул долбоор Орусиянын Кыргызстанга жасаган инвестициясынын рекорддук көрсөткүчү. Анын көлөмү $600 миллион түзөт. Талас облусундагы бул тоо кен ишканасында эң жакшы техникалык жана шаймандар колдонулат. Экологиялык нормалар сакталат. Мен кыргыз бийлигине жана жеке Садыр Жапаровга жагымдуу инвестициялык климат түзүп жатканына ыраазычылык билдирем. Жаңы ишкана кыргыз бийлигинин колдоосуна ээ болот деп ишенем. Биргеликте ишке ашып жаткан бул долбоор кыргыз-орус алакасынын символу болуп, эки элдин достугун арттырат. Имеет действительно важное значение для российско-киргизского экономического сотрудничества. Өкмөттүн маалыматына ылайык сөз болуп жаткан кен иштетүүчү ишкана учурда 900 миллион сом салык төлөөдө. Фабрика ишке киргизилсе, бюджетке төлөмдөрдүн көлөмү жылына 4 миллиард сомго чейин көбөйөт. Талас облусунун өнүктүрүү фондуна жылына болжол менен 300 миллион сом түшөт. Ошондой эле 1000 жумуш орун түзүлөт экен. Бирок анткени менен жер үй алтын кенинде Кыргызстандын бир дагы пайыздык үлүшү жок. Бул маселе эмнегедир жыйында көтөрүлбөдү дейт адистер. Ал бир маселеси эмне себептен ошол жер үй алтын кенинде мамлекеттин үлүшү болбой калган. Ошол үлүш маселеси кандай алып чечсек болот? Сүйлөшүү жолдорун тапса болобу деп адистер дагы биз ошол маселени көтөрүп келатабыз. Бул маселенин үстүндө сөзсүз түрдө иштеш керек. Мисалы, тилекке каршы Кыргызстандагы ушул мамлекеттик деңгээлдеги чоң кендерде кээ бир кендерде мамлекеттин үлүшү болсо, кээ бир кендерде мамлекеттин үлүшү жок болуп калат да. Ошол маселени сөзсүз түрдө чечиш керек да. Өткөн айда биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Таласка барып, жер үй кени боюнча жыйын өткөргөн. Анда жергиликтүү калк кенди иштетүүгө каршы пикирин билдирип, бир чечимге келишкен. Ал эми жер үй боюнча элдик комиссия ишканадагы бир топ мүчүлүштүктөрдү аныктап чыгышкан. Тактап айтканда экологиялык жактан көйгөйлөр чыккан. Улуу зат жаткан калдыктарды жабууда калпсыздыктарды кетирип, таш аралаш кум төгүп салышкан. Ал эле эмес калдык сактоочу жайдын алды тешик болуп чыккан. На элдик комиссия хвостохранилищенин эч бир кымындайда таш жок деген жерден биз сымыла дегенде таш чыкты. Астында геомембрана эмес, стальдан лист төшөсө тешик. Элдик комиссия эмес чечим чыгарбадыкпы? Каталарды көрсөтпөдүкпү? Ошону эми мамлекеттик комиссия менен кайра изилдеп, ошол туура эместер иш болсо жок кылып, оңдоп, анан кийин иш кылыш керек болчу. Элдик комиссия кайсы нерселерди аныктап чыкты, ошону айтып койсоң. Ал көп маселе. Чоңдору үлүшү жок деп жазганбыз. Кен жайгашкан жердеги жадагы азыр казып атат да. Казып атканда жолдон, карьерден түшкөн суулар, эрип түшкөн суулар бүткөлүп эле чоң сууга кошулуп атат. Видео материалдар бар. Ошону тазалоочу жай куруш керек болчу булар. Бир жылдан бери иштеп атат, биз өткөндө айтканбыз, ошону кургула анан кийин иштеш керек да. Проекти жазылып тур да, проекттин талабын аткаргыла десек, аткарабыз деди эле, ал маселе белгисиз кандай болгон.
жанагы калдык сактоочу жайлар боюнча жанагы маселелерди көтөргөнбүз. Алда аткарылган белгисиз. Айтсак, мындан бир жума мурун мурдагы Талас областынын губернатору Айбек Бузурманкулов дагы жер үйкенine байланыштуу кызматтан кеткенин айткан. Кендин айланасындагы мүчүлүштүктөр чиеленишкен маселелер боюнча атайын маалымат жыйын берерин да билдирген. Кызматтан кетип жаткан маселем боюнча мына жетигенич айтып кетти. Бул жерде саясий чечим болду, чынын айтканда. Бул жерде мен өзүм жеке көз карашымда ушул менин жер үйдө карманган позицияма көз каранды болду деп ойлойм. Мынакей биз ошол бияка келгенден баштап жер үйдө бир топ мыйзам бузуучуларды экологиялык зарплата, айлык маанай боюнча миллиарддеген чоң экологиялык мыйзам бузууларын баарын аныктап чыкканбыз. Анын баары учуру келет. Кудай буйрса Бишкекте чоң ошо саясий интригалар, эл аралык басым, жер үйдүн ичиндеги мыйзам бузуулар ошоюнча керең маалымат. 2015-жылы кен иштетүү укугу аукциондун негизинде $100 миллион сатылган. Мындай укук Орус платинасы компаниясына таандык. Восток геодобачы ишканасына тийген. Анын карамагында Алтын альянс ишканасы түзүлгөн. Компаниянын аталган кенди иштетүүгө укук берген лицензиясы 2035-жылга чейинки мөөнөткө берилген. Таластагы жер үй алтын кени 1969-жылы чалгындалган. Көлөмү боюнча Кыргызстанда Кумтөрдөн кийинки экинчи орунда турат. Геологиялык баштапкы иликтөөлөргө ылайык. Кенде 84 тонна алтын, 25 тоннадан ашуун күмүштүн запасы бар. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын отуруму жыйынтыкталды. Жолугушуу Тажикстандын Согдио облусунун Гулистан шаарында өттү. Кыргызстан менен Тажикстандын делегацияларын эки өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагалары генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев менен генерал-полковник Саймумин Ямитов жетектеди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо маселеси боюнча кызуу пикир алмашуу жүрдү. Кеңеш менен алкагында укуктук маселелер боюнча жана топографиялык жумушчу топтордун жолугушуусу өтүп, анын жүрүшүндө Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо маселесин талкуулашты. Кеңеш менен алкагында чектеш аймактардагы чыр-чатак абалдардын келип чыгышынын алдын алуу багытында өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Суваналиевдин жана Согдио облусунун төрагасы Раджубай Ахмадзоданын жолугушуусу орун алып, ага Баткен облусунун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Тараптардын макулдашуусу боюнча Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны Кыргызстандын аймагында өтөт. Ош шаардык кеңешке атсалышып жаткан партиялардын арасында жергиликтүү бийликтин бир топ жетекчилери өз талапкерлигин койгон. Алар Ош калаасында маселелерди чечүү максатында бара жаткандарын бизге билдирди. Бирок алдыда сөз кылуучу атка минерлерде кызматта турганда азыр айткан көйгөйлөрүн көмкөрөсүнөн койсо болмок эле да, ага мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Анда бул убакка чейинки шаар көйгөйүн ким жана кантип чечип жүргөн? Бул суроого шайлоого аттанып жаткан бийлик өкүлдөрү ар кандай шылтоолор менен жооп беришкен. Арасында көз боемоочулук кылууга аракеттенген Ош шаарынын жаңы дайындалган вице-мэри да бар. Ошентип Ош шаардык мэриясында анын катарында муниципалдык кызматтарды жетектегендерди кошкондо 14 кызматкер жергиликтүү кеңештин шайлоосуна аттанды. Бул биз эсептеген талапкерлердин бир чети. Андан башка такта элек атка минерлер да бар. Аны алдыдагы күндөрдө дагы ачыктайбыз. Башкасын айтпаганда да сап башында Ош шаарынын мэринен кийинки эле кызматта турган вице-мэрлер. Жасур Азимов, Ош шаарынын вице-мэри Атажүр Кыргызстан. Асылбек Топчубаев, Ош шаарынын вице-мэри Ыйман Нуру. Замир Юсупов, Ош шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси Атажүр Кыргызстан. Дөөлөт Кокочоров, Суу чарба муниципалдык ишканасынын жетекчиси Атажүр Кыргызстан. Нурбек Исмаилов, Тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси Атажүр Кыргызстан. Бекмурза Эргешов, Жылуулук камсыздоо ишканасынын жетекчиси Атажүр Кыргызстан. Элдияр Кадыркулов, Ош шаардык маданият башкармалыгынын башчысы Атажүр Кыргызстан. Сонунбек Жунуспаев, Саймантуу аймактык башкармалыгынын башчысы Атажүр Кыргызстан. Сатыев Сүйөрбек Асанбекович, Ош шаардык мэриясынын капиталдык курулуш бөлүмү Атажүр Кыргызстан. Нурлан Тиленчиев, Тазалык Ош эксплуатация бөлүмүнүн башчысы Атажүр Кыргызстан. Самиева Нурила Камиловна, номер 3 Керметон муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы, Улуттар биримдиги. Каримов Ибрахимжан Улукбекович, шаардык билим берүү башкармалыгы, методист, Улуттар биримдиги.
Адигинеев Замирбек Каныбекович, Ош шаардык аймактык адвокаттар кеңешинин төрагасы, улуттар биримдиги. Шайлоого аттанган бул кызматкерлер мыйзам боюнча жумушунан убактылуу бошотулган. Ал эми алардын айрымдары өз арызы менен жумуштан кеткенин Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы айтып берди. Алардын милдеттерин орун басарлары аткарып жатыптыр. Мэриянын аппаратынын өзүнөн экөө кетти. Бул тагыраагы эки вице-мэр. Жасур Азимов биринчиси, экинчиси Асылбек Топчубаев. Экөө эки башка партиядан кетти. Андан тышкары муниципалдык 6 муниципалдык кызматтардын 6 жетекчиси кетти. Жумуш кадимки эле режимде кетти. Анын орун басарлары милдетин аткарып ишин жүргүзүп атышат. Өз арызы менен кетти деп жаткан Нурила Самиева бул убакка чейин жасаган материалыбызда арызды бийликтин талабы менен гана жазганын айтып даттанып чыккан болчу. Ооруганыма карабастан үйгө адам жиберилип, абдан бир кысым эле болду деп ойлойм. Себеби больничный мезгилде чакыртканга да болбойт, иштен алууга да болбойт да. Бул мажбурлоо да. Иштен алышты. Мени ошол мэр Талайнда Бекнасырбековичке жолуга албадым, бирок аппарат жетекчиси Усмонов Жайлак Акылбекович чакырып, сиздин саясий чечимиңизди биз сыйлайбыз, анда арызыңызды жазыңыз деди. Анан мен кысым болуп аткан сездим дагы жазып бердим. Ал эми Ош шаарынын биринчи вице-мэри болуп дайындалган Замир Юсупов бул убакка чейин шайлоого катышпай турганын билдирген. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында аталган вице-мэр Атажурт Кыргызстан саясий партиясынын 83-чү тизмесинде турат. Эми азыр мына мамлекеттик ишке азыр отургандан кийин мен уже бир да мындай аттануу деген ой жок. БШКнын расмий сайтындагы тизме боюнча Замир Юсуповго кайрылганыбызда мурдагы тизме илинип калганын айтып шылтоо тапты. Ал эми БШК кызматкерлери аймактык шайлоо комиссиясы тактап берген тизме илинээрин билдиришкен. Бул маалыматты такталгандан кийин жаңы дайындалган вице-мэр талапкерлигин жашырып жаткандай. Полностью мен чыгып кеттим деп айттым го ошондочу. Аларга дагы маалымат катары, арыз катары бергенмин. Шаардык кеңешке Атажурт Кыргызстан партиясы аркылуу талапкерлигин койгон дагы бир вице-мэр Жасур Азимов да бар. Ал калаада майда барат көйгөйлүү маселелер көбөйүп кеткендиктен өзүнүн талапкерлигин коюптур. Анткени менен вице-мэр шаардагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн ушул кызматты аркалап келгени баарына маалым. Мамлекет иши менен болуп калып, элде проблемасы, маалаларда, көчөлөрдө проблемасы калып кетет экен да. Biz mэрияда мына чоң проекттарды ишке ашырып жүрөбүз да. Мындай көчөлөрдө, кичине маалаларда проблемалар калып кетет. Ошого бир күчүмө карап сынап көрөйүн деген ой менен койдум да. Негизи эле сиз бул убакка чейин вице-мэр болуп иштеп келдиңиз, бирок ошол учурда сиздердин негизги элдин көйгөйүн чечүү сиздердин максатыңыздар да, жумушуңуздар. Аны сиздер аткарышыңыздар керек. Ошондо шаардык бийлик, бул убакка чейинки шаардык мэрия элдин мүдөөсүн толук аткарган жок деп айтсак болобу? Неге? Энди датка мындай да, шаарды бийлиги любой тапшырманы аткарат, бирок бюджетке карайт экен да. Бюджет бардык нерсе ошо финансыга барып такалат да эми. Вице-мэр кызматын аркалаган Асылбек Топчубаев Имануру саясий партиясы аркылуу шайлоого аттанып жатат. Ал аткаруу бийлигинен саясатка аралашып, бул тармактын даамын татып көрүү максатында бара жатканын айтты. Эскертсек, Ош шаарынын башкы жетекчиси Талайбек Сарыбашевден башка бардык вице-мэрлер шайлоонун шаарданасына жөнөп кеткен. Бир местаны келип отургандан эмне пайда чыгат? Андан көрө дагы бир саясатты көрөйүн деп атам, кандай болот экен. Ушул жаатында иштеп көрөлү деп атабыз. Атак иштегенде биз колубуздан келишинче иштедик. 4 жыл. Көп нерселерди аткардык, көрүп атасың. Шайлоого аттанып жаткан Ош шаарынын атка минерлери калаа үчүн кандай аракеттерди көрүп, кандай жыйынтык чыгара алышты. Көрүнүктүү кайсы иш жемишин бергени боюнча коомчулук кызыктар шайлоого аттанаардан мурун элге өзүнүн отчетун берүүсү керектигин кошумчалашат. Вице-мэр эмне үчүн барыш керек кайрадан ошол нерсеге? Бул нерсеге чекит кое турган мезгил келди. Ал вице-мэр эмне үчүн отчет бербейт? Эмне үчүн коомчулук отчет бербейт биздин вице-мэрлер? Эмне жумуш кылды? Кайсы шаар үчүн эмне жаратмандык жасады? Эч нерсени отчет бербейт. Булар орундарын алмаштырып эле жүрө беришет. Кеткен мэрлер дагы отчет бербей атпайбы? Эч ким муну отчет жок болгон үчүн бизде жоопкерчилик жок. Эч ким жеке жоопкерчиликти мойнуна албай жатат. Бүгүн жетекчи, эртең 5 жылдан кийин, 3 жылдан кийин сен жооп бересиң, отчет бересиң деген коомчулукта ушундай бир талап болсо, ал коркот.
Мен отчет беришим керек го. 3 жылда эмне кылганымда, буларда жоопкерчилик жок да. Ошентип шайлоого бара жаткан атка минерлер өз талапкерлигин коюп, жумушун улантышууда. Эскертсек, жергиликтүү шайлоо 420 айылдык кеңеште жана 28 шаардык кеңеште 11 апрелде өткөрүлөт. Ага карата үгүт иштери 12 мартта башталган. Нурзада Сыдыкова, Дилет Нуршанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Ош шаарында шаардык кеңешине шайлоого аттанган партиялардын дебаты башталды. Теледебаттын алгачкы берүүсү Нур телеканалынын түз эфиринде кечээ 17 мартта көрсөтүлүп, 2 партиядан 3 өкүл келди. Программанын жүрүшүндө мурдагы шайлоолордо да өз талапкерлигин коюп, бул жолу да артка чегинбеген, аны менен катар бир канча партияларды алмаштырганга жетишкен кресло сүйүүчү саясатчылар жөнүндө да курч пикирлер айтылды. Теледебаттын жүрүшү кийинки сюжетте. Нур телеканалында жергиликтүү кеңештерге талапкерлигин коюп жаткан партиялардын теледебаты старт алды. Алгачкы көрсөтүүдө улуу журт жана бүтүн Кыргызстан саясий партиялары кезгелишкен. Андагы партиялардын платформалары кандай дегеле дебаттын жүрүшү тууралуу алдыда айтып беребиз. Ош шаар кеңешине атсалышкан партиялар арасында теледебаты старт алды. Аты жөнүм Аткабек Шабданбек уулу. Саламатсыздарбы? Программа 4 бөлүктөн туруп 45 мүнөттө өзүнө камтыды. Биринчи бөлүктө алгач партиялардын платформасын тааныштырууга 5 мүнөттөн убакыт берилген. Андан кийин атайын редакция тарабынан даярдалган суроолорго жалпы убакыт 12 мүнөт болуп, 6 мүнөттөн 2 партияга берилди. Үчүнчү бөлүккө 12 мүнөт берилип, партиялар бири-бирине суроо берсе, эң соңунда ар бир партиянын өкүлдөрүнө 1 мүнөттөн эркин микрофон сунулду. Ушул көз караштарыңыздар дагы деле ушул бойдон калабы же баягы бийликчил партия болуп кетесиздер, кандай болот? Кечеги мурдагы шайлоодо Мекеним Кыргызстан жана Биримдик деп аталып жүргөн партиялар бүгүн кайсы партия? Теледебаттын талабы боюнча ар бир партиядан 3 өкүл келип, алардын бирөө сөзсүз аял киши болушу керек. Партиялардын бири-бирине берген суроолорунун катарында бир канча суроолор узатылды. Анын ичинде мурунку шаардык кеңешке шайланып, ошол эле учурда бул жолу да талапкерлигин койгон. Аны менен катар бир канча партияларды алмаштырганга жетишкен талапкерлерге карата ачуу пикирлер айтылды. Кандидат болуп, кайра эле ошол депутатка коюп атышат да талапкерлигинчи. Ушул боюнча сиздердин көз карашыңыздар? Ошол кишилерге айтпакмын да. Бетиңер жок экен силердинчи. Чынында бетиңер жок экен. Уятыңар барбы эми? Эчтеке кыла албай эле кайра бара бересиңер. Иллюстрация болсун деген талаптар коюлду. Жаштарга жол бергиле. Иштедиңер 4 жыл, эч бир майнап чыккан жок. Бир күн революция болду, келдиңер, жакшы иштеп аткан берди. Бир күндө недоверие берип койдуңар. Позицияңар жок экен, ошол күнү эле белгилеп койдуңар силер барыңарчы. Уятыңар жок экен. 45 мүнөткө созулган теледебатта өзүнүн партиясындагы артыкчылыктарын белгилегени келген 2 партия бири-бирине каршылаш экени байкалган жок. Тек гана алардын тилектештик маанайы ортого чыкты. Анткени өкүлдөрдүн айтымында 2 партиянын эч кандай каршылаш пикир жаратууга негиз жок дешет алар. Бүгүнкү эфир эми ага эл баа берет, кандай болгон ушул коомчулук баалайт. Анан бирок ушул мага жакпаган дагы бир жагдай болду. Мисалга, азыркы бүгүнкү партияларда биз бири-бирибизге мындай карама-каршылык жок экенин, мындай ачуу бир пикирлерди айтпаган нерсени биз негизи аны деле күткөн жокпуз. Бирок шаардык кеңештин депутаттары алар партиялардын бири-бири менен кетип аткандай бири-бирине карата көз караштарды түз үчүн кетип аткан жери жок. Менин жеке пикиримде. Алар ошол коомчулуктун, шаардыктардын көйгөйүн ушул чечүү үчүн, ошон үчүн аттанып жатышат. Нур телеканалы бул теледебатты колго алуу менен бирге шаардык кеңешке коюп жаткан партияларга чоң мүмкүнчүлүк берди. Анда шаардын бюджетин, саясатын, коомдук кызыкчылыкты туудурган маселелерди жана жергиликтүү курч көйгөйлөрдү чечүү жолдоруна бараткан адамдардын кимдер экенин таанып билүүгө чоң аянтча түзүп берди. Кетсем, суроолор дагы аябай жакшы болду. Ошондуктан ошо Нур каналына дагы эфирден пайдаланып ыраазычылык билдирип кетем. Ушундай жакшы нерселерди бизге мүмкүнчүлүк түзүп, ушундай нерселерди уюштуруп бергенге, потому что бул жерде дагы азыр биздин ушул эфирден пайдаланып, элге дагы ачык айкын оюбузду, ачык айкын биздин программалар, алдыга койгон максаттар жөнүндө билдирип кеткенге кеңири бизде мүмкүнчүлүк болду деп деле айта алам. Мындан сырткары теледебат каналдын Facebook баракчасынан да түз алып берилип, көптөгөн пикирлердин жаралышына өбөлгө болду.
теледебатка аябай кызыктар, бүйүрүн кызытканын баягы эфирдин жүрүшүндө баамдоого болот эле. Анткени социалдык тармактарга түз эфирге бөлүшүп турдук. Мында бир миңдеген адам күзөтүп, бир 500гө жакын адам комментарий жазып, өздөрүнүн билдирүүлөрүн калтырып жатты да. Муну менен биз кайсыл бир деңгээлде максатыбызга жеттик, максатка жетүүгө аракеттенип жатабыз деп айтат элем. Анткени шаардыктар кимди шайлап жатканын, ал кандай адам экенин, ал мыйзамдарды билеби, шаар үчүн келечекте эмне жумуштарды жасап берет, аларды билиши сөзсүз маанилүү деп ойлодук жана бул нерсени ишке ашырууга көмөктөштүк. Эске салсак, 11 апрелде өтө турган жергиликтүү кеңештин шайлоосуна Ош шаарынан 9 партия расмий каттоодон өтүп, үгүт өнөктүгү 12 мартта башталган. Шайлоого аттанып жаткан партиялардын талапкерлеринин ар бир үчүнчүсү аял киши болуу талабы коюлган. Шаардык кеңешке аттанып жаткан партиялардын кызуу талкуулары алдыда дал ушул студияда көрсөтүлмөкчү. Кийинки боло турчу эфир туура бир күндөн кийин 19 мартта саат 20:00 башталат. Анда Ыйман Нуру жана Ишеним партиялары кезгелишет. Айганыш Туратбек кызы, Адилет Нышанбаев, Нурньюз. Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи кызмат ордуна 8 адам талапкерлигин койду. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, төмөндөгү адамдар талапкерлигин койгон: Нурбек Токтогулов, Сайдамир Жейналиев, Султанали Гапуров, Убайдылла Сарыбаев, Шүкүр Исмаилов, Шакир Маматов, Нематилла Жийинбеков, Ниязалы Арипов. Кийинки этапта келип түшкөн документтер иликтөөдөн өтүп, 29-30-31 март, 1 апрель күндөрү каттоо жана аттестациялоо комиссиясы талапкерлердин кызмат орунга жооп бере турганы боюнча сынак алат. Мындан тышкары, муфтий менен кошо аалымдар кеңешинин жаңы чакырылышы жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы да кошо шайланат. Президент Садыр Жапаров Сауд Аравиясынын Кыргызстандагы элчиси Абдрахман бин Саид Аль-Жуманы дипломатиялык ишмердүүлүгүн аяктап жаткандыгына байланыштуу кабыл алды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Анда кызматташтык, анын ичинде соода экономикалык жана транспорт чөйрөсүндөгү маселелер тууралуу пикир алмашышты. Жапаров эки өлкөнүн ортосундагы достуктун жана кызматташтыктын бекемделишине кошкон зор салымы үчүн элчини Данакер ордени менен сыйлады. Ал эми дипломат Сауд Аравиясы жакынкы аралыкта кыргыз өкмөтүнө жардам катары бул жол менен $500,000 медициналык жабдуу өткөрүп берерин айтты. Ошондой эле ал эки тараптуу кызматташтыктын өнүгүү динамикасын канаттануу менен белгилеп, бул алакаларды жаңы деңгээлге чыгарууга даяр экендигин билдирди. Андан соң Жапаров Сауд Аравияны маанилүү инвестициялык долбоорлорго өнөктөш болууга чакырды. Жолугушуунун жыйынтыгында жакынкы мезгилде Сауд Аравиясында эки мамлекеттин бизнес форумун жана бизнес жарманкесин өткөрүү тууралуу макулдашканы белгилүү болду. Урматтуу телегөрүүчү, сиз Нурньюз маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирди толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кыска жарнамадан кийин эфирдик берүүлөрүбүз уланат. Мен болсо сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.